Рахмат, кийинки сөз Кадырбек Нуржигит Кадырбековичке берилет. Assalamu alaikum. Бұл жерде bir нече мыйзамга өзгөртүү киргизип аткан турбайсыздарбы? Тура пакет менен келип атат. Арасында коомдук саламаттык сактоо жөнүндө мыйзам бар экен, ветеринария жөнүндө мыйзам бар экен. Мен ошол ветеринария мыйзамынын 13-беренесинин 3-пунктун карасаңыздар, азыркы редакциясында чек аралык ветеринардык контролдун мамлекеттик ветеринардык инспекторлорунун жумуш орду бажы контролдун зонасында болот деп айтылып атат. Чек арадан өткөн мезгилдеги ветеринардык контролду мурда ветеринар инспекциялар жасачууда, туурабы? Азыр болсо жаңы редакцияда Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарында мамлекеттик ветеринардык көзөмөл Кыргыз Республикасынын министрлик кабинети тарабынан аныкталган компетенциянын чегинде бажы иш чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан жүзөгө ашырылат деп сунушталып жатат. Бул деген сөз мурда ветеринардык инспекция карай турган болсо, ветеринардык контролду азыр бажы кызматын өткөзүп берип атат. Бажы кызматы кантип ветеринардык проблемаларды чечет, кантип ветеринардык диагноздорду коет, кантип ветеринардык мыйзам бузулуп аткандыгын аныктайт. Ал жакта адис керек да. Муну кантип түшүндүрөт? Ким түшүндүрүп бере алат араңыздардан? Саламатсыздарбы, урматтуу Нуржигит Кадырбекович. Сурооңузга рахмат. Бул жерде бажы кызматы толугу менен контролду жүргүзбөйт. Ветеринардык кызмат өзү эле жүргүзөт. Болгону баягы регистрация деп коебуз. Регистрациянын бажы кызматынын баягы маалымат системасы аркылуу, алдын ала берилген маалымат аркылуу мындан кийин регистрация талап кылынбайт деген. Бул бизде бар да бул маалыматчы. Алдын ала бизге маалымат берилет. Товарлар, транспорттун каражаттар жөнүндө. Ошол системабызга гана доступ берилип, ветеринардык кызмат ошол биздин системабыз менен иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Калган өзүнүн контролдоочу функцияларын аткара беришет. Бул санариптештирүүнүн бир мындай ыкмасы болуп эсептесек болот. Жеңилдетүүлөр ошол жагынан каралганда. Ошол эле сыяктуу суроо эле, мисалы өсүмдүктөрдүн карантини жөнүндө мыйзамда да ошондой эле жер бар экен. Карасаңыздар, мамлекеттик карантиндик фитосанитардык контроль көзөмөл бажы иши чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилип жатат деп. Бул деле ошондой эле болуп атабы жок? Ошол регистрациясы эле бизге өтүп атат да. Мындай айтканда, азыр бардык госоргандар бир эле маалыматты өздөрүнчө өз алдынча регистрация кылып жүргөн болсо, бул талап кылынбайт. Бул баягы биздин маалымат системабыздагы эле маалымат буларга таратылып берилет. Андан сырткары баягы тобокелдиктерди башкаруу системасы аркылуу негизги биздин максат бул тиешелүү жүктөргө тиешелүү госоргандардын баягы көзөмөлү жүргүзүлөт дегенге баратабыз да. Дагы бир суроо, мына ветеринардык көзөмөлдү жүргүзүүдө дейт, бажы кызматы менен ветеринардык инспекция өз ара электрондук маалымат алмашууда өз ара аракеттенишет дейт. Эми ушу котормо мага жакпайт да. Взаимодействияны өз ара аракеттеништи деп атат. Же кызматташат, байланышат эле деп койсо болот да. Ушунун мааниси кандай? Кантип түшүндүрүп бере аласыз? Ошо жанагы мен айткандай, бул биздин маалымат системасындагы маалыматка толугу менен мүмкүнчүлүк берилет, доступ деп коебуз эми орусча айтканда. Ветеринардык кызматтагы фитосанитардык бардык кызматтар ошол жерден маалымат алып эле. Бул санариптештирүүнүн бир аябай чоң бир жетишкендиги болуп калат. Андан сырткары бул өткөрмө пункттогу госоргандардын кылып жаткан иш аракеттери боюнча булардын центральный аппараттарындагы, борбордук аппараттардагы маалымат болот. Толугу менен баягы кабыл алынган чечимдер боюнча дагы маалымат ошол маалымат системада болот. Стенограмма үчүн айтып коеюнчу, урматтуу котормочулар. Мен өзүм кыргыз мектепти бүткөнмүн, айылда чоңойгонмун. Бирок мыйзам долбоорунун орусчасын жакшыраак түшүнүп атам да кыргызчасына караганда. Өзүм кыргыз тил адабияты боюнча Кыргызстанда 1-чи орунду алгам да олимпиададан. Ушуну бир эске алып коюңуздарчы, жанагы корова, лошадь, уят деп которгондой эле болуп калып атат да бул. Ошондой эле болуп калып атат. Өткөндө көкмээ дегенде бирөө голубые мозги деп которуп коюптур. Ушул сыяктуу эле мына өз ара аракеттенүү деген эмнени түшүндүрөт? Жөн эле баарлашуу, байланышуу, маалымат алмашуу деп эле которгулачы мындай мааниси боюнча эле. Алык Осмонов деле Жолборс терсин жамынган баатырдын мааниси боюнча которгон, ошон үчүн ал сиңимдүү. Ушуну маалымат үчүн дагы бир жолу которгондо абайлаңыздарчы. Мен азыр атайын кыргызчасын окуйм, аябай чарчайм да. Өз ара аракеттен өзүңөр деле түшүнбөйт болсоңор ушунун маанисин. Ким менен өз ара аракеттенет, кандай аракеттенет? Чоң рахмат. Рахмат, кийинки сөз